Президент Исфана шаарынын аталышын Разаков шаары деп өзгөртүү боюнча жарлыкка кол койду. Бүгүн президент Садыр Жапаров Баткен облусунун Лелек районунун Исфана шаарын кайра атоо жөнүндө жарлыкка кол койду. Бул тууралуу президенттик администрациянын басма сөз кызматынан билдиришти. Бүгүн министрлер кабинетинин жыйынында мамлекет башчы Исфана шаарын Разаков шаары деп өзгөртүү демилгесин көтөргөн. Токтом кылынат. Министрлер кабинети 2 айлык мөөнөттө Кыргыз Республикасынын Баткен облусунун Лелек районунун Исфана шаарын, Кыргыз Республикасынын Баткен облусунун Лелек районунун Разаков шаары деп кайра атоо маселесин белгиленген тартипте карасын. Кыргыз Республикасынын мыйзамына тиешелүү долбоорун иштеп чыксын жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин кароосуна киргизсин. Жогорку кеңешке жогоруда аталган мыйзам долбоорун кезексиз тартипте кароо сунушталсын. Булак super.kg. Эл чындыкты билсин. Бакиевтер бүтүп эми алардын балдар кыздары тумшуктарын матыра баштадыбы? Курманбек Бакиевдин бир тууганы Марат Бакиевдин кызы Кыргызстанга 100 электромобилдерди алып келерин жар салышып, пиар кылып жатып калышты. Элибиздин көпчүлүк катмары кыжырдануу менен кабыл алганын байкадык. Себеби 2005-2010 жылдар аралыгында ондогон буйртма адам өлтүрүүлөр болгону, 7 апрелде 87 бала шейит кетип, канчасы майып абалда жарык дүйнө менен кош айтышты. Өткөн күндөрдөгү аянычтуу окуялар унутулбайт, ошон үчүн кечирилбейт. Кандуу режим тушунда Максим Жаныш баш болгон мүчөлөрүнүн элдин рызкысын каалагандай майкандашып, жондон кайышты эле баштаганда төңкөрүш болбоду эле. Эми Бакиевтердин өздөрү бүтүп, алардын балдары ири бизнес долбоорлорун башташканы, өлкөбүзгө коркунуч жаратышып, тумшуктарын салып киришкени кандай? Буларсыз деле электромобилдик автоунааларды алып келе алабыз. Бизнес өнүгөт, эң башкысы мамлекетибизде туруктуулук, адилеттүүлүк сакталышы зарыл. Булак Азия News кезети. Эл чындыкты билсин. Президент менин добушумду уурдап алды, шайлоо бурмаланды деген сыяктуу уплас оюндарды токтото турган кез келди. Өлкөдө шайлоо маданиятымдан ары дагы өсөт, дейт президент Садыр Жапаров бүгүн министрлер кабинетинин жыйналышында билдирди. Мамлекет башчы кийинки чакырылышын депутаттык ыйык трибунанын баркын кетирбей чыныгы функциясын аткара билүү үчүн иштөөсүнүн маанилүүлүгүн белгиледи. Менин добушумду уурдап алды, шайлоо бурмаланды деген сыяктуу уплас оюндарды токтото турган кез келди. Алардын айрымдары жаштар. Жашоо шайлоо менен эле бүтүп калбайт, жашсыңар, алдыда дала өмүр турат демекчимин. Биздин элдин ачык айтуу маселенин кабыргасынан коюу сыяктуу маданият эч эле калыптанган. Аны биз демократия дейбиз, ачык коом дейбиз. Айтор бул рейтинг бир топ мамлекеттерге салыштырмалуу бизде алдаганча алдыга өнүккөн. Ал эми коомдо дестабилизацияны алып келүү үчүн кайсы бир партия же адамдар мамлекеттин тынчтыгы эмес өз кызыкчылыгы үчүн бурмалап элди козутуп келгендеги коомчулуктун көңүлүн буруп, алаксытып келген фокустар мындай маанайды оппозиция деп деле айтууга болбойт, тек гана жеке кызыкчылык, дейт Садыр Жапаров. Булак super.kg. Эл чындыкты билсин. Садыр Жапаров министрлерге ким эл түшкөн автобуска тыгылышкан маршруткага түштү, андайлар аз. Залда облус жетекчилеринин башка бардык министрлер ведомстволорунун жетекчилери отурушат. Ким канча жолу аймактарда элдин жашоосун көрүп келди, деп сурады президент Садыр Жапаров министрлер кабинетинин жыйынында. Ким эл түшкөн автобуска тыгылышкан маршруткага түштү, андайлар араңыздарда жокко эсе. Аз, жерге түшкүлө эл менен болгула, деди президент. Булак Сереп Медиа. Эл чындыкты билсин. Тажиктер Ош-Баткен Исфана жолунда унааларга таш ыргытышты. Баткен районунун Көкташ айылынын жакын эки таш аймагында Ош-Баткен Исфана жолунда унааларга таш ыргытылды, деп билдирди аймактык кабарчы. Окуя 25 декабрда саат 19:20 чамасында катталып, таштар тажик тараптан ыргытылган. Анын кесепетинен 3-4 унаа жабыр тарткан. Учурда чек ара кызматы жана укук коргоо органдары эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Ал эми УКМКнын чек ара кызматынын маалымат жана байланыш кызматы 2021 жылдын 25 декабрына карата мамлекеттик чек аранын кыргыз-тажик тилкесинде абал салыштырмалуу туруктуу деп мүнөздөлгөнүн билдирди. Маалыматка ылайык саат 14:30 чамасында Тажикстандын чек арачылары өздөрүнүн постунун аймагында миномет орнотушкан. Андан кийин чек арага жакын Дамба жана Максат айылдарынын тушунда тажик аскер кызматкерлеринин топтолушусу катталган. Болжогу менен саат 19:40 чамасында Ош-Баткен Исфана жолунун Көкташ айылынын эки таш тилкесинде Тажикстан Республикасынын 3-4 жараны, Кыргыз Республикасынын жарандарынын 3-4кө жакын унаасына таш ыргытышкан. Натыйжада унаалар ар кандай зыянга учураган. Кыргызстандын жарандары жабыркаган эмес. Окуя болгон жерге барган Көкташ чек ара заставасынын башчысы Асманга 3 жолу эскертүү иретинде ок чыгарып, Тажикстандын жарандары өздөрүнүн аймагына качып кетишкен. Чыр-чатак орун алгандан кийин дароо Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара застава башчылары кырдаалда жөнгө салуу жана кошумча чек ара кызматкерлерин коюу максатында жолугушкан. Тажик тарабы окуяга тиешеси бар адамдардын издөө иштери жүрөрүн билдирген. Чыр-чатактын чыгышына жол бербөө максатында жеринде Баткен чек ара отрядынын башчысы жана УКМКнын чек ара кызматынын Баткен облусу боюнча башкармалыгынын жетекчиси иш алып барышууда. Мамлекеттик чек аранын аталган аймагында жайгашкан чек ара тарамдары күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөөгө түштү. Булак УА KG. Эл чындыкты билсин.
Ысык көл мейманканасынын ордуна президенттик администрациянын имараты курулат. Бул тууралуу Супер KG порталына өздүк булактар билдирди. Буга чейин Ысык көл мейманканасында курулуш иштери башталгандыгы маалымдалган. Президенттин иш башкармалыгынын Ысык көл мейманканасынын имаратын кайра калыбына келтирүү үчүн дээрлик жаңы имаратты курууга чыгымдалуучу сумма талап кылына турганын билдиришкен. Ысык көл мейманканасы көп жылдан бери колдонулбай эскирип, авариялык абалда. Бул имаратты мындан ары пайдалануу кооптуу жана мүмкүн эмес. Ал гана эмес, башкаларга коркунуч туудурат. Сырты курчалганына карабай, шаардыктар аймагына кирип кеткен учурлар көп. Имарат турап кетиши мүмкүн жана мейманкана аймагында жүргөн адамдар жабыркап калышы ыктымал. Анын кайра калыбына келтирүү үчүн дээрлик жаңы имаратты курууга чыгымдалуучу сумма талап кылынмак дешти мекемеде. Ал эми анын ордуна кандай имарат курулаары туурасында комментарий беришкен эмес. Булак super.kg. Эл чындыкты билсин. Садыр Жапаров биздин максат жаңы кыргыз мамлекетин куруу. Президент Садыр Жапаровдун катышуусунда министрлер кабинетинин жыйналышы өтүп жатат. Биз өтө кескин аралыкта саясий турбуленттүүлүктөн чыктык, саясий кризистер бүттү, ири шайлоолор өттү. Эми иштешибиз керек, эми алдыга койгон максаттарыбыз, пландарыбыз боюнча сүйлөшөлү. Биздин максат жаңы кыргыз өлкөсүн куруу. Жаңы кыргыз өлкөсү өткөн тарыхына сыймыктанган, бүгүнкү жашоо турмушуна канаттанган, келечегине оптимизм менен караган эркин жарандардын өлкөсү болууга тийиш. Жакынкы 5 жыл аралыгында мамлекеттик саясат жаңы кыргыз мамлекетин курууга жарандардын ишенимин, ынтымак арттырууга, активдүүлүгүн, жаратмандык потенциалын жогорулатууга, ошондой эле жашоо сапатын жакшыртууга, укуктарын корголушун камсыздоого багытталат. Мен өлкө башчысы жана аткаруу бийлигинин жетекчиси катары кыргыз өлкөсүндөгү ар бир жарандын жашоо шарту үчүн өзүмдү жоопкер, элимдин алдында өтө милдеттүү сеземин. Андыктан менин команда мамлекеттик системада жана экономикада структуралык чоң реформаларды жүзөгө ашыруу менен алектенүүдө деп билемин, дейт президент. Булак super.kg. Эл чындыкты билсин. УКМК Жеңгө Кайманатты Кримтөбөл камакта калтырылганын билдирди. Кримтөбөл Кадырбек Досонов камакта калтырылды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Башка бирөөнүн мүлкүн мыйзамсыз тартып алуу жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга байланышкан оор кылмыштарды жасаган деп айыпталган криминалдык авторитет Досоновго карата тергөө иштери аяктады. Тергөө аяктагандан кийин бул кылмыш ишин кароо үчүн Ош облусунун Кара Суу райондук сотуна жөнөтүлүп, анын чечими менен үстүбүздөгү жылдын 23-декабрындагы карата баш коргоо чарасы үй камагына алмаштырылган. Ошону менен бирге үстүбүздөгү жылдын 24-декабрында төрагалык кылуучу алмашкандыгына байланыштуу Досоновго карата мурда кабыл алынган чечим каралып, жасалган кылмыштарды ордуна жана кылмыш чөйрөсүндөгү ээлеген абалын эске алуу менен аны баш коргоо чарасы камакка алуу түрүндө өзгөртүлдү деп айтылат маалыматта. 11-февралда УКМК тарабынан Кадыр Досонов бирөөнүн менчигине байланыштуу оор кылмышка катыштыгы бар делип кармалган. Буга чейин ага 2020-жылдын 28-октябрында Ош шаардык соту тарабынан камакка алуу боюнча сыртынан өкүм чыгарып, издөө жарыялаган болчу. Булак Сереп Медиа. Эл чындыкты билсин. Садыр Жапаров Сентера өзү да Кумтөркени мындан ары ага таандык эмес экенин моюндап жатат. Алтынды сатып алабыз дегендер көп. Алтын эч качан жерде калбайт. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров жыйында билдирди. Сентера өзү да Кумтөркени мындан ары ага таандык эмес экенин моюндап жатат. Кыргызстанды кул кылуучу келишимдер жана алардын бузулушу, эл аралык коомчулуктун мамилесин көз каранды кылышы бизди кол утуусун байлап турган. Биз эл аралык сотторду соттошкондон коркпой калдык, түгүл эл аралык сотторду жеңе баштадык, деди ал. Булак Сереп Медиа. Эл чындыкты билсин.